Өндүрүш өнүгүүдө мындай жыйынтык Кыргызстандагы чакан жана орто бизнестин абалына жана анын экспорттук дарамитине баа берүү боюнча жүргүзүлгөн изилдөөнүн натыйжасында белгилүү болду. Мындай изилдөөнү Кепилдик фондунун адистери жүргүзгөн. Сурамжылоого 722 жеке ишкер жана юридикалык жактар катышкан. Респонденттердин болжол менен 50%-нын бизнеси туруктуу, 30% өнүгүп келе жатканын билдиришкен. Калгандары туруксуз, сатуу мүмкүнчүлүгү начар экенин айтышкан. Ошондой эле көпчүлүк ишкерлер мамлекет тарабынан каржылык колдоо керектигин белгилешкен. Бул чыгарылышта ушул тема тууралуу сөз кылабыз. Суроолорубузга Кепилдик фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров жооп берет. Малик Бартабасович, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Абдан бир кызык изилдөө. Муну жүргүзүүнүн негизги максаты эмне болду? Бунун негизги максаты азыркы убакта бул жылда аябай эле бизде геополитикалык ситуация өзгөрүп кетти. Биздин 24 февралдан кийин биздин улуттук валютанын курсу 85-тен 106-га чейин көтөрүлүп кетти. Биздин ишкерлер жаман абалга келип, өзүлөрү кредит алалыбы, албайлыбы, чет мамлекетке же башка жака продукциясын жиберели десе логистикалык жолдор токтоп калды. Анан биз ошону көрүп, алар 6 айда эми тегерегинде кредит алалы албайлы деген ой болду. Анан биз болсо ошо ойлонуп туруп анан кийин көрөлү дедик да, канчалык биздин ишкерлердин настроениясы кандай? Өнүгөбүзбү, өнүкпөйбүзбү, же жабылалыбы, же чет мамлекетке кетип калалыбы, кандай проблемасы бар? Кантип каржылоону алса болот? Ал жерде эмне проблема бар? Кантип башка тармакты дагы иштешели деген тармакты налогду кантип төлөбөйт деген изилдөөнү жүргүзгөнүбүздүн максаты ушул болчу да. Канчалык баягы кайсыл аймактардагы ишкерлер мындай сурамжылоого 722 мындай жеке ишкерлер, юридикалык жактарга кайсыл аймактар камтылды? Эгерде биз муну жазаганда биз интернет аркылуу жазадык, ар бир ишкер менен жолуккан жокпуз. Жана Question Pro деген Google'дун бир интернеттин немесе программасы бар. Анан биз өзүбүздүн ассоциация же жеке ишкерлерге кат жибергенбиз да. Ушундай электрондук адрес менен эметсеңер, тиги кирсеңер, ошол жерде суроолор болот. Суроолорго өзүңөр каалагандай жооп берели деп. Анан бизде болсо 14% юридикалык компания жооп берди. 86% ишкерлер бул индивидуальный предприниматель жана фермерский крестьянский хозяйстволор жооп берди. Эгерде региондорду карап көрсөк, анда 93% региондон жооп бериптир, 7% Бишкектен. Эмне деген суроолор суралды эле алардан? Эми суроо бул негизги 8 тармакта болгонда, бул биринчиден ишкерлердин маалымат, эмелеки мен айтып кеткен. Экинчиден алардын бүгүнкү состояниясы, кандай өнүккөн атат, настроениясы кандай, иштейбизби, иштебейбизби, кандай иштейбиз. Үчүнчүсү финансы булактарына тиги доступ финансым. Төртүнчүсү жана финансылык сабаттуулук, институционалдык өсүш, экспорт, импорт, анан гарантийный фонддун, Кепилдик фонддун өзүнүн ролу. Анан атайын исследование кылганбыз, атайын изилдөө. Бул торговый финансирование же соода каржылоонун ар кандай инструменттери болот. Ошол инструменттерди биздин банктар менен жасаганбыз. Канчалык биздин ишкерлер ошолорду колдонуп атат, банктар канчалык берип атат, эмне проблема бар депчи. Анан тиги жыйынтыктуу маселе бар, анан сунуштар болгондо кантип биз ишкерлердин ишин өнүктүрүшүбүз керек, эмне кылыш керек, ишкерлер өзлөрү эмне кылыш керек, финансы уюмдар эмне кылыш керек, анан өкмөттүн структураларга кандай сунуш керек деп ушундай биздин изилдөө менен бүткөн да. Изилдөөнүн баягы жыйынтыгы корутундусуна ылайык, ишкерлер көбүнчө кандай көйгөйлөргө туш келе тургандыгы белгилүү болду. Ошол эле каржылоо багытында маселен. Эми каржылоо биринчиден мен алар айта кетейин, жана финансы сабаттуулугун. Жок, биринчи өзүн өзү кандай баалап атат. Бул эң негизги ошо биздин суроолор болчу да. Мына тиги Россияда суроолор болуп атат, Казакстанда кээде биздин машиналар өтө албай границада турушат. Анан канчалык силер өзүңөрдүн ишиңер өнүккөн атат, канчалык силер тиги проблема болгон атат, же жабылган атасыңарбы, же болсо кирешиңер асайдыбы десек, жарымынан көбү 70% айтты биз ишибиз, 52% айтты биздин ишибиз жакшы болуп келатат, өнүккөн атат. 30% айтты биз
мурункудай эле ситуация, былтыркыдай эле өскөндө жокпуз, асайганда жокпуз. 5% сайтты биз жабылат окшойбуз мүмкүн. Калганы биздин ситуация кичине 14%, менин оюмча. Кичине жаман болуп кетти депчи. Анан биз аябай сүйүнүп атабыз, ишкерлер оптимистически настроен болуп туруп, алар биздин ишибизди жылдырабыз дейт. Канчалык кыйынчылык болбосо дагы иштейбиз деп аткан бул аябай эң негизги нерсе болду да. Анан эми андан кийин жана сиз айтып аткандай канчалык финансылык каржылоого алганга проблемасы бар. 3 нерсени айтышты. Бул ишкерлердин жообу. Биринчиден бул насыя алып атканда пайызы жогору. Экинчиден бизде күрөө жетишпейт деген маселени айтышты. Үчүнчүдөн берилип аткан насыянын убактысы кыска. 3 нерсени айтышты да. Анан эми мен ошо комментарий бере кетейин буларга. Чын айтканда биздин орто пайызы бул Казакстан, же болбосо башка Орто Азия же Россиянын пайызына салыштырганда приблизительно бирдей. Себеби аларда инфляция башка, биздики инфляция мына быйыл 15%-ын тегерегинде болот деп атат. Эгерде биз Улуттук банктын жана учетный ставкасын алсак, көчө күнгө чейин 14% болду, көчө 13-кө түшүрүлдү. Бул показательди банктар алып депозит алганда көрөт. Эгерде 12%-тан 15%-га чейин депозит алып атса элден, юридикалык компаниядан алып атса, анан кантип 6%-тан берет. Анда банк бир нече убакыттан жабылып калат да. Аны ишкерлер да туура түшүнүш керек. Экинчи маселе дагы тиги бизде кредиттик портфелдин тиги ички дүң продукцияга бөлсө, анда бизде 23-25% эле болот да. Эгерде анан биз болсо ошо финансылык секторго капиталды көбөйтүп, банк системасын Улуттук банктагы буга талап коюп атат. Мына жакын арада чечим кабыл алынды, же кабыл алган атабы. Этап боюнча биринчи этапта 800 миллион минималдык капиталга көтөрүш, андан кийин миллиардга чейин. Бул анда биздин санаганыбыз боюнча 11 миллиардтан жогору капиталга түшөт. Андан тышкары активтерди, кредиттерди алып, активтерди көбөйтсө, биздин банктардын мүмкүнчүлүгү кредит бергенге көбөйөт да. Анан эгерде бул көп эле суроолор болот. Канчалык экономикага акча каражатты жетиштүү керек депчи. Муну мындай так санаган мен эч кимден көрө элекмин, уга элекмин, бирок мындай салыштырма катары кылсак болот да. Эгерде жана биздин тиги кредиттик портфелди ички дүң продукция бөлсөк, жана 24-25% болуп деп атпайбызбы? Ушул эле показательде Евросоюздукун карасак, алардыкы 100%-тан 300%-га чейин. Ортомчу 166%. Эгерде биз ошону 46 же 50%-га чейин көтөрсөк, анда бүгүнкү кредиттик портфель 200 миллиард болсо, анда 400 миллиард болот. Ошондо биздин жанагы пайызы төмөндөйт. Убакытты берилген убакытты, насыян берилген убакытты узарат да. Анан бүт баарыбыз кошулуп, бул ишкерлер, финансы, банк уюмдары, өкмөт болуп ушул маселени чечсек, анда биздин жанагы ишкерлердин проблемалары чечилген турат. Аны бүт баарыбыз биригип иштешибиз керек да. Көбүнчө ишкерлер ушул жана мөөнөт боюнча өтө кыска деп атпайсызбы? Пайызго түшүнүктүү. Мөөнөт боюнча көбүнчө кандай мөөнөт алышат? 3 жылга же 3 жылдан жогору, 5 жыл кандай? Анан муну көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк болбойбу? Ушул изилдөөнүн жыйынтыгы менен финанс институттары менен макулдашып мындай бир кеңештин алкагында деген. Жок, бул эме биздин изилдөөнүн суроолор болгон жок болчу, биз изилдеп деле бул маселени изилдеген жок болчубуз, бирок бул белгилүү да. Себеби мындай да, биз жанагы узак мөөнөткө банк өзүнүн капиталынын тегерегин деле бере алат, ал көп болсо бир бүгүнкү күндө 30-40 миллиард сом, ал көп деле маселени чечпейт да. Ал болсо жана депозиттик каражаттан канча алса, эгерде 7 жылга алса, анда 7 жылга бере алат. Эгерде 3 жылга алса, анда 3 жылдан көп убакыт бөлсө, анда төлөй албай калат, проблемасы болот. Жана ликвидность деп коет. Ликвидность кетип калса, анда банк төлөй албайт деген проблема чыкса, анда клиенттер да кетип калат. Ошолсо өтөн бүгүнкү күндө биздин инвестициялык привлекательностьга ылайыктуу биздин азыркы күндө кредиттер 5 жылга да берилип атат, 7 жылга да берилип атат. Бирок
аз болуп атат да. Мындай узак мөөнөттүүлөр аз. Азыраак болуп атат да. Эгерде 200 миллиард болсо, эми ошонун 25% берилсе, калганы кыска мөөнөткө берилген атпайбы. Ошол себептен берилбейт да. Аны ишкерлер да туура түшүнсө болот эле, себеби алар эмне үчүн тиги чет мамлекетте, Америкада, Германияда, Японияда 30-50 жылга берилет, а бизде болсо 5 жылга берилет деп атпайбы. Алардын инфляциясы төмөн, 2%-тан төмөн, алардын ичкидин продукциясы аябай көп, алардын банктардын капиталы аябай жогору. Ошол маселенин баарын бирге караса, анда алар туура түшүнмөк да. Эми күрөө маселеси жанагы күрөөгө коюуда кыйналабыз деп атпайсызбы? Муну кантип чечсек болот бул маселени? Бул маселени эми биздин ишкерлер дагы айта кетти, 22% айтып кетти. Биз насыя алып атканда күрөө маселеси да аябай чоң болуп атат депчи. Эми мен ишкерлерге айта кетейин, биз мына кепилдик фонд 16-жылы өкмөт менен түзүлгөн. Улуттук банк бүгүн 92% акциясына ээ. Анан капиталды болсо 6 миллиард 632 миллионго чейин жеткирилген да. Биз кепилдиктерди берип атабыз, бүгүнкү күндө 18 банк менен иштешип атабыз. 2 фонд развития, анан 3 микрокредиттик компания менен иштешип атабыз. Берип атабыз. Эгерде проблема болсо, анда банктарга кайрылса, бүт баары эле билет, бизди жардам берет, бизге арыз түшсө, анда биз беребиз. Анан дагы кошумча айта кетейин, бүгүн быйыл биз мыйзамды өзгөрткөндөн кийин ипотекага дагы биринчи взноско биз кепилдик берели деген чечим чыккан. Бүгүнкү күндө биз жакын арада бир банк менен келишим түзсөк, ошол аркылуу биринчи взностун кепилдигин бергенге биз даярбыз. Бул боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралган. Президенттин кол коюусун коюлган, жок, коюлган. Августта Улуттук банк өзүнүн чечимин 17 сентябрда чечимин кабыл алган. Азыр эми биз мамлекеттик ипотека компания жана каражат неме германский банк жана КФW менен макулдашып атат. Ал макулдашып чечилсе эле, себеби алардын акчасы болуп атат азыркы учурда. Анда биз сразу эле эме кепилдик бергенге даяр турабыз да. Жөнөкөй тил менен ушуну түшүндүрө кетели. Азыр мынакей ипотека алабыз дегендер ушул күрөө маселесинде кыйналып атышпайбы? Сиздер ипотека алабыз деген, мамлекеттик ипотека алабыз деген жарандарга алгачкы төлөмгө кепилдик бересиздер. Ооба. Шарттары кандай? Шарттары мамлекеттик ипотека компания чечет. Алар кандай десе, биз ошолорго макулбуз. Бир эле айта кетейин, ал жерде жана 4% ипотека кредити бар, анан 8%. 4%га 10% биринчи өзлөрүнүн салымы болуш керек. Алар боюнча силер иштей токтой туралычы. Экинчи программа жанагы 8%дык 20% өзүмдүк салым болуш керек. Ошонун 10%ын силер бергиле, 10%ын биздин жаран берсин деп. Ошол программаны буюрса жакын арада баштайбыз го. Сиздерге кайрылыш керекпи ипотека алам дегендер? Жок, банктарга ипотека өзү иштешкен банктар бар, ошолорго кайрылса, а бизге ипотека компания аркылуу түшөт да арыздар. А сиздер кайсы банк менен келишимге кол коюшуңуздар мүмкүн ушул ипотека? Жакын арада бир банк менен кол коюшабыз, анан кол койгондон кийин айтайынчы азыр. Эми суроомчулукка кайрылалы. Баягы кредитти алууда ишкерлердин көбү кредитти банктардан алышабы же инвестициялык фонддордон алышабы, кандай? Ошонун ушулда суроо болгондо, ошо каржылоонун булагы кайсы мекемелерден алынат десек, 49% банк системасынан алабыз деди, 30% микрофинансылык системадан алабыз дейт. Анан 10дон төмөн бул Орус-Кыргыз фонд развитиясы, өнүгүү фонддор, жана инвестициялык фонддор, жана башка уюмдардан дейсиз да. Ошондо бизде банктар эле көбүнчө каржылоону берип атат да. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы менен, корутундусу менен мындай бир тегерек үстөл инвестициялык фонддор менен, каржылоо финансы институттары менен мындай бир жыйынтык, мындай бир кеңеше турган аянтча болушу мүмкүнбү? Эмнеге жарайт мунун жыйынтыгы деген суроо? Бул эми мындай да, бул биз изилдөөнүн негизинде ишкерлерге, финанс уюмдарга, өкмөткө маалымат берип атабыз да, өкмөттүн уюмдарына, Улуттук банкка маалымат берип атабыз. Бул жерде моундай проблема бар. Бар экен. О проблеманы ушинтип чечсек болот. Ушинтип чечсек болот. Биз өзүнүн корутунду да бергенбиз, анан өзүбүздүн сунушту да бергенбиз. Бул биздин сунушубуз 3 тармакка бөлүнөт. Биринчи бир ишкерлерге сунуш, кантип аларды өнүктүрүш керек, өзлөрүнүн эле жообуна ылайыктуу. Экинчиси финанс уюмдарга, үчүнчүсү болсо
тиги өкмөт уюмдарына сунуш берилген. Эми кепилдик фонддун ишмердүүлүгүнө кыска нуска мындай кайрылганга аракет кылалы. Кепилдик фонду ачылгандан бери мындай бир канча кепилдик бердиңиздер сиздер? Биз бүгүнкү күндө 3000 кепилдикке 3000 тегерегинде бердик. Биздин кепилдиктин берилген суммасы 5 миллиард сомго жетти. Бүгүнкү күндө биздин банктар 17 миллиард сомго чейин насыя беришти. Анан эми мындан тышкары биздин президентибиз, өкмөттүн премьер-министр, улуттук банктын төрагасы ар бир финансылык уюмдарда айтып атат, инвестиция кредиттерди, жеңилдетилген кредиттерди тартып келгиле сырттан дейт. Ошо бүгүнкү күндө биз айта турган бир маселе бар. Биз эме дүйнөлүк банк менен өкмөттүн программасы бар. Тиги экстренная помощь малому среднему бизнесу деген 150 миллион болду. Быйыл да 50 миллионго көтөрүлдү. Ошондон 32 миллион долларды биз алып бизге беришти. Эме кепилдик бергенге, портфелдүү кепилдик бергенде биз 15 миллионун быйыл колдонобуз, калган болсо эндиги жылы өткөрүп атабыз. Бу дагы аябай жакшы ишкерлерге жардам болуп атат да. Бул эми сиздерди кошумча капиталдаштыруу же? Бул капитал эмес, бул биз 5 жылдан кийин кайрып беришибиз керек каржы министрлигине. Бирок бул эме кепилдик бергенге аябай жакшы жардам берип атат. Ал эми кепилдик фонддо кошумча капиталдаштыруу маселеси бүгүн мындай күн тартибинде каралып аткан маселеби же кандай? Эми бүгүнкү күндө биздин капиталыбыз жетиштүү. Эгерде жетишпесе бизде жана мультипликатор деген бир түшүнүк бар. Бизде бүгүнкү күндө улуттук банк 1ден 2ге деген болгон. Эгерде биздин капиталыбыз бүгүнкү күндө 6 миллиард 600 миллион болсо, 2ге көбөйтсөк мультипликатор 1ден 2, анда 13 миллиард 200ге чейин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Эгерде дагы керек болсо анда 5ке чейин көтөрүп койсок болот. Азыр капитал маселеси жакшы эле. Эгерде биздин учредителдер көтөрөбүз десе, биз каршы болбойбуз да албетте. Жанагы күрөөсү жетпей, анан сиздерге кайрылган ишкерлер насыя алганда насыяга бир таасир этиши мүмкүнбү? Бул баягы карапайым ишкерлер үчүн, карапайым жарандар үчүн түшүнүктүү болуш үчүнчү пайызы көбөйүп же ушундай таасир этиши мүмкүнбү сиздердин кепилдик алгандан улам? Бул эми бүгүнкү күндө мурун биздин бир 3 жыл, 4 жыл иштегенде бул маселе аябай көтөрүлгөн да. Биздин жана биз комиссионный алабыз да. 2%, 2,5%. 2% жанагы приоритеттик секторлорго айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, өндүрүш жана туризм. Калгандарын 2,5%. Анан аябай көп маселе көтөрүлгөн болчу. Биз болсо муну түшүндүрдүк ишкерлерге дагы, банктарга дагы, алардын ассоциацияларына дагы. Алар болсо туура түшүнүп, бүгүнкү күндө суроо деле жок да, төлөп эле атышат. Канча сумма алса дагы төлөп атышат. Эми бул айта кетсем, бул көп болсо жанагы 6% алса же болсо 10% алса дагы бир 0,5% кошулушу мүмкүн да, болгон эле. Эми бул ишкерлерге кандай жакшылык болот го? Эгерде бир ишкерге күрөөсү жетпесе, ал барып досуна барып жалдырайт, туугандарына барып жалдырайт. Анан 5 жылга алган насыяны 1 жылдан кийин, жарым жылдан кийин мен күрөөмдү бер деп турса, тиги берген кишичи алга барып жалдырап, өзүн туура эмес сезет, жаман болот. Бул жерде келишим түзүлөт. Юридикалык бул туура иштей турган инструмент. Жанагы бир жолу эле төлөп коет, между прочим, комиссионный бир эле жолу башында төлөнөт. Экинчи бизди унутат, банк эле төлөмүн төлөй берет, банк менен өзүбүздүн маселени биз өзүбүз чечип алабыз. Бул аябай жакшы инструмент. Азыр эч ким деле сурабай калды, комиссионный силердики мындай, тигиндей депчи. Эми дагы бир суроо, ушул сурамжылоонун жүрүшүндө банктар менен дейбизби же кандай, ушул алынган насыялардын максаттуулугу боюнча маселе камтылган жокпу? Ишкерлер канчалык деңгээлде алынган насыяны максаттуу пайдаланып атышат деген? Эми бул суроо жок болчу изилдөөдө, бирок мен ойлоп атам, улуттук банктын да өзүнүн талабы бар. Банктардын да өзүнүн талаптары бар, алардын өздөрүнүн директорлор кеңеши бар, алар бир контролдойт, жанагы ички аудит деген структура болот, анан тышкы аудит деген алар текшерет. Банктар муну ар дайым карап турат, мониторинг өткөрөт. Мен ойлоп атам, жок дегенде бир 95-98% түздөн түз баягы өз максатына кетет. Анан анча-мынча кээде кыйынчылык болуп, ишкер башка жака жумшап коюшу мүмкүн. Мен ойлойм, андайлар аз эле болуш керек депчи. Бирок бизде мындай изилдөөдө жок болчу да, мындай суроо.
Чоң рахмат, Малик Бартабасович, ушул убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз кепилдик фонду жүргүзгөн чакан жана орто бизнестин бүгүнкү учурдагы абалы тууралуу сурамжылоо, изилдөө тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга кепилдик фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров жооп берди. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.